Кыргызстанга 15-июлда жасалма дем алуучу аппараттар, дары-дармектер, артырдуу медициналык шаймандар жана 13 тез жардам унаа салынып келинет. Бул тууралуу вице-премьер-министр Аида Исмаилова бүгүнкү маалымат жыйынында билдирди. Анын айтымында аталган медициналык аппараттар Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы табигый кырсыктардын тобокелдигине туруктуулугун жогорулатуу долбоорунун алкагында $9 миллион алынат. Эске салсак, Бишкек шаарынын мэри Азиз Суракматов Бишкек шаарында тез жардам унааларынын жетишсиздиги курч көйгөй-бойдон калып жаткандыгын билдирген болчу. Эл аралык донорлордон алып жаткан каражаттардын $166 миллион грант болуп эсептелет. Бул тууралуу өкмөт үйүндөгү маалымат жыйында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев билдирди. Анын айтымында бүгүнкү күнү эл аралык каржы институттарынан $627 миллион алуу боюнча сүйлөшүлүп, алдын ала макулдашуу болгон. Жалпы сумманын 26% грант түрүндө алынууда, $166 миллион. Калган $461 миллион жеңилдетилген насыя катары берилүүдө. Алардын шарттары, мөөнөттөрү 10 жылдан 20 жылга чейин үстөгү 0,17, 1,5% негизги сумманы төлөөдө жеңилдетилген мөөнөт каралган, деди Асрандиев. Эске сала кетсек, кечээ күнү президент Сооронбай Жээнбеков четтен келген акчага кол салгандарга аяоо жок экендигин айтып, өлкөгө келген жардамды максатсыз коромжо кылдырбай турганын кошумчалаган. Мурунку Саламаттыкты сактоо министри Космосбек Чолпонбаев Чет Өлкөгө Медициналык Каражаттарды Саткан Деп Шектелүүдө. Бул тууралуу 24 сайты жазып чыкты. Укук коргоочулардын айтымында аткаминерлер жеке коргонуу шаймандары менен медициналык беткаптарды сыртка сатышкан. Аталган факт боюнча иликтөө жүргүзүп жаткан экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бул маалыматка комментарий берелек. Бөлүмдүн айтымында тергөө жүрүп жатат жана маалымат кийинчерээк берилет. Балыкчы шаарына жакын жерде болгон жол кырсыгынан каза болгон 3 киши бир үй бүлөнүн мүчөлөрү болуп чыкты. Бул тууралуу Скөл облустук ички иштер башкармалыгынан кабарлашты. Маалыматка ылайык 9-июль күнү саат 10:20 чамасында балыкчы шаардык ички иштер бөлүмүнө Тооругард Бишкек автоунаа жолунун 189-чакырымында 2 унаа сүзүшкөндүгү тууралуу билдирүү түшкөн. Окуя болгон жерге ыкчам тергөө тобу бары балыкчы шаарынын 46 жаштагы тургун айдап бараткан Volkswagen Passat жеңил автомашинасы менен 50 жаштагы башкарган жүк ташуучу унаа кагышканын аныктаган. Анын кесепетинен жеңил унаанын айдоочусу, анын 42 жаштагы келинчеги жана 12 жаштагы уулу каза болгон. Андан сырткары 8 жаштагы кызы, 14 жана 16 жаштагы 2 бала түрдүү жаракат менен шаардык оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жеткирилген. Аталган факты сотко чейин көндүрүшкө алынып, тиешелүү экспертизалар дайындалды.